Бардык аймактарда жазгы талаа иштери жүрүп жатат. Буга чейин республикалык штабтын жыйынында айыл чарба техникаларынын бир айылдан экинчи аймакка тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыз кылуу тапшырмасы берилген. Бул иштер жөнгө салынды. Эми техникаларды оңдой турган жана тетиктерди сата турган түйүндөр уюштурулууда. Бул маселе республикалык ыкчам штабтын көзөмөлүндө. Айыл чарба иштерине тиешелүү баягы обслуживать эткен ремонт жагынан бүт бардык маселелер чечилип ишке киргизилсин. Бул өзгөчө абал киргизген жерлерге да тиешелүү. Региондор ошону да караңыздар. Муну менен катар айыл чарба техникаларынын тетиктерин аймактарга үзгүлтүксүз жеткирип, аларды сатууну уюштуруу тапшырмасы берилди. Албетте, баасы да көзөмөлдө болот. Кээ бир рынокторго оптом чыгарып бергенге биз уруксаттарды берүүнүн аракетинде иштеп атабыз. Ошон үчүн могу Бишкектен, Оштон чоң жанагы оптом саткан жерлерди иштетип берели биз. Ошолордон алып кетип, райондордо сатууну уюштуруш керек. Анан баасы боюнча да сөзсүз караш керек. Ошондой эле өзгөчө абал киргизилген Нарын шаары менен Ат башы райондорунда санитардык карантиндик постторду көбөйтүп, анда иштей турган адистерге шарттарды түзүү тапшырмасы берилди. Могул жердеги схема менен ал жакта дагы уюштуруп берилген. Тамак аштарын бүт бардыгы. Макулбу? Нарын, Ат башы адистерге өзгөчө абал кирген. Андан тышкары үй карантиндегилерге көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Алар жарандык жоопкерчиликти аткарбаса, мыйзам алдында жооп берерин эскертүү керектиги айтылды. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектеги обсервациялык пункттарды даярдоону тездетүү милдеттендирилди. Айжамал Майлиева, Кудурат Ташмырзаев, 5 канал.